Таңшоолада бизге келип калган азыр алгачкы эле коногубуз менен тааныштырсак, ар дайым эмгектенүүнүн үстүндө жүргөн бир нече эл аралык сыйлыктардын лауреаты Гүлзайыр Сагынова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Саламатсыздарбы? Абдан жакшы. Куттуктаңыздар менен. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бирге болсун. Жакшы маанайда келип калдыңыз, сен ишеничтебиз. Азыр негизи чыгармачылык менен алектенген адам таң атпай же кечки күнгө чейин ушул чыгармачылыктын үстүндө жүрөт. Өткөндө эле бизге конокко дагы бир аткаруучу Аваз Акимов менен келгенде ушул теманы көтөргөнбүз. Элден көп суроо болот да, чыгармачылык адам деп коюп эле мындай жүрө береби булар концерттен концертте, тойдон тойго депчи. Эмне менен алек болот? Музыка жараткан, музыка аткарган адамдын эмгеги эмнеде камтылган? Эмне эмгектери кыласыздар? Күн кечкен. Эми бул музыка чөйрөсүндө жүргөн адам бул жалгыз эле музыка менен алектенбейт да. Анан ар бир адам, ар бир музыкант өзүнүн изденүүсүнө карата, өзүнүн чөйрөсүнө карата эмгектенсе керек. Ал эми мен өзүм жөнүндө айта кетсем, эми мен албетте бардык тарабын бирдей алганга аракет кылам. Жумушта иштейм, окуйм, башка тил иримдерине барам дегендей да. Анан жакшы балдар атасыз, ысыр болбосо. Англис тилин, англис тили. Ооба. Мындан жакшы экен. Ал эми сиз эл аралык сыйлыкта сынактарга дагы көп катышат экенсиз. Жакын арада кандайдыр бир сынактарга аттануу тууралуу пландар барбы? Ооба, буюрса бар. Бул жылкыга 2-3 эл аралык сынактар бар. Турцияда, Америкада болушу мүмкүн. Анан эми аны азыр айтканда эми кийин убакыт көрсөтөт да, балки болот, балки болбойт. Эмгек деп атабыз, чындап сиз жогорудагы суроого мындай үсүртөн айтып кеттиңиз да. Эмгек болгону ушул мисалы эртең мененки 9-дан кечки 5ке чейин заводдо иштеген адам темирден бир буюм жасайт да. Бул анын күнүмдүк жумушу. Комуз менен мына машыгуулар болобу же вокал менен үстүндө иштейби, фано менен фортепиано, сольфеджио ушулар тууралуу айтып кетсеңиз. Биз аябай кызыгып жатабыз да ушу. Ооба, жана айтып өткөндөй эле, комузда өзүң практика кыласың. Анан кийин вокалдан сабак аласың. Анан мугалим менен иштейсиң, аны кайра өз алдыңча өркүндөтөсүң. Анан өзүң дагы өзүң кругозоруң менен башка эми бизде интернет деген бар да. Ошо ар кандай тренингтерге барып, балким ошондой жакшы концерттерди көрүп, өзүңө жакшы пайдалуу нерселерди алсаң болот. Ал эми сиз үнүңүздү мисалы өнүктүрүп, өрчүтүү үчүн, ар дайым бир калыпта сактап туруш үчүн кандайдыр бир көнүгүүлөрдү күнүгө эртең менен жасайсызбы? Биз жасайбыз да, эртең менен чыгат. Жасасаңыз кандай көнүгүүлөр болушу мүмкүн? Мен атайын деле мындай көнүгүү жазабайм. Жон гана ар дайым распевка кылып, үнүмдү ошо бир калыпта кармаганга аракет кылам. Анткени бул үндү дагы бул үн бул өзгөчө аспап да. Анткени биз мисалы комузда ойносок, биз колубуз менен ойноп, бул колубуздан көз каранды да. Ал эми биздин үнүбүз болсо өзүбүздүн организмибизден көз каранды болот. Ошон үчүн аны биз дайыма багып, карап, ошол нерсени дайыма мындай өнүктүрүш үчүн, өстүрүш үчүн дайыма ошол нерсеге кандайдыр бир сырттан күч жумшаш керек да. Сүйгөн кесибиң менен алектенип иштегендей болбойсуң, жыргап жүргөндөй болосуң деген сөзгө кошуласызбы? Чындап эле ошондойбу? Ооба, албетте. Мен мисалы андай болбосо, эгер сүйбөгөн ишиң болбосо мен үчүн мен ал нерсени иштей албайм да. Кээ бир нерселер болот, кээ бир мисалы байкап көрөйүн деп көп нерсени аракет кыласың го, бирок көп нерселер жүрөгүңө жакпай калса, аны өзүң каалабасаң анда болбой калат болуш керек. Демек сиздин жашооңузда ушундай бир тажрыйба болгондо, бир нерсени кылып жүрөсүң, кылмыш этип атасың, баары жакшы да эле да, а бирок кечине жатканда бир нерсе жүрөктү өйкөп, анан бир нерсе окшошпой тургандай сезимдер болот да. Анткени ошо өзүң сүйгөн кесибиң менен, өзүң сүйгөн ишиң менен алектенип келип, кечинде чарчап келгениң, бул өзүнчө бир ырахат да. Ал эми эртең менен турганда ошол нерсеге умтуласың да. Анан эртең менен таң атканда ошол нерсеге кайра умтулуп, ошондон дагы бир кызыктуу нерселерди таба алсаң болот да. Ал эми сүйбөгөн ишиң болсо, эртең менен тургуң эле келбейт болуш керек. Сагынова өзүнүн сүйгөн кесибин таптыбы? Ооба. Ал кесип?
музыка чөйрөсү. Эң сонун экен. Айтсаңыз, негизи азыр биздин телекөрүүчүлөр көрүп кызыгып калса керек. Бул Татнакай айымдын ырларын каяктан уксак болот? Деги эле видеоклиптериңиз барбы? Бар болсо социалдык тармактардан тапса болобу дегендей. Ооба, интернетте бар. Интернетте бар, телевидениеден кереге деген болот. Эң сонун. Канашай, биз бул суроонда бекерден берген жокпуз. Себеби убакыт келип жетти. Мына мөмөсү да бошуп калды биздин маегибизден. Көп сөздү узартпай, тескерисинче кеп кезегин музыканын өзүнө тапшырсак, достор, сиздер көрүп жаткан НТС телеканалында алгачкы таңкы музыкалдык коногубуз Гүлзайыр Сагыновадан жандуу аткаруу мына комуздун коштоосунда. Биз болсо унчукпай туралы, жөн гана жүрөк менен кошо тыңдайлы. Анда сен дегенде деген жакшынакай чыгарманы аткарып берейин. Рахмат. Браво, баракелди, кол чабуулар болсун. Гүлзайыр Сагыновадан сен дегенде. Шуурап койсо, сөздөр аябагандай жагымдуу экен. Жүрөктөн чыкканы билинип турат да, таныч. Кимдин автордун атаандык билесизби булар? Бул Сталбек фамилиясын унутуп калдым. Кечирим сурайм. Сталбек деген агайдын ыры да. Бирок көпчүлүк биздин ырчылар аткарып жүрөт барыбыз. Бул абдан белгилүү ыр десек болот. Коногубуз Гүлзайыр Сагынованын биз такыр койгубуз келбей, дагы бир өтүнүч менен да бир ырдап бериңизчи бир шиңгил деп суранган кезебиз. Ал темабыз болсо эмгек темасы азыр кеп кезеги Гүлзайыр Сагынова кайсыл жакта эмгектенет жана кайсыл эмгек жамаатында эмгек жамаатынын катарын тогуктап жүрөт болду экен. Мен азыр Кыргыз улуттук филармониясында эл шайырлар тобунун ырчысы, комузчусу болуп дагы эмгектенем. Анан Кыргыз улуттук консерваториясынын студентимин. Анан кийин кичинекей окуучуларым бар эсимден. Бардыгын кантип жетиштиресиз? Мындай 24 саат баарынан бирдей берилет. Бирок кээделерибиз аны жетиштире алабыз, кээделерибизге ушул жетпейт да. Эмне болсо убактым жок, эми кантип жетиштиресиз? Жөн гана убакытты туура пайдалансаң жетишесиң болушун. Сиз убакытты кантип туура пайдаланасыз? Мен кечинде жатып атканда кийинки күнүңдү пландайсыңбы? Ошондой эле бардык күндөрүмдү ар бир бүгүн мисалы эмне иш кылыш керек болсо ошондой сааты менен жол бизде азыр көбүнчө автотыгындар болот. Ошолордун баарын эске алып дегенде анан бардык нерсени алдын ала ошо бир күн эрте ойлонуп, ошолордун бир күн эрте сүйлөшүп койгонго аракет кылам. Анан ошол күнү жумуштарың ошо кылган максаттарың ошо бир күндө ишке ашып калса, бул дагы сен кичинекей жетишкендиң ошо чоң бир жетишкендик алып келет. Эң сонун экен, демек сиз
график менен жүргөн адам турбайсызбы? Анан Жолушууга баргыңыз келсе, алдын ала чалып, сиз чөнтөк телефонуңузду алып чыгып, ай мен эртең саат 2-ден 2:30-га чейин бошойм деп. Ошо эң негизгиси достор мындай экен да, бир адам экинчи адамдын кесиптеши болобу, жөн эле телефон аркылуу же жөн эле балким кездешүү үчүн бир адам экинчи адамдын убактысын бааласа, ошол коомдун өзү байланышта отуруп чынжырсымал, анан коомдун алдыга жылышы дагы ийгилип турат экен да. А биз болсо азыр сизден экинчи чыгарманы сураналы, жүрөктү сүйүнтөрлүк кылып, жагымдуу үнүңүз менен аткарып өтүңүз. Достор, бизде конокто Гүлзайыр Сагынова бул ирет микрофондо жандуу үн менен дагы бир мыкты чыгарманы аткарып берет. Жооптуң эле. Кеттик анда. Чоң рахмат сизге. Терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы музыкалык чыгарманы биздин телегөрүүчүлөргө арнап бердиңиз. Биз ойлойбуз, мына ушундай ыргакта биздин телегөрүүчүлөр ойгонсо бүгүнкү күнү сөзсүз түрдө ийгиликтүү болот деп. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кишиңерде идеацияларын алып калдыңыз. Жактан негизи айымдар көз жашы төккөнгө даяр болуп турат ар дайым. Мен көз жашымды төкпөсөм да, бирок сезимтал адам. Анан бир аз капалуу окуяны баяндап өттү булар. Бул жашоодо бул ырсаптары мындай экөө антоним болуп жүрө берсин дейли. Өзүбүз ошо эңсеп, сүйгөн кесиптин аркасынан
жолдорун баары табыңыз, элдин кызматына жүрө бериңиз деп каалоо тилекти айта алдык. Сиздерге Гүлзайыр Сагынова конокто болду. Бизде эл шайырлар тобунун мүчөсү, мугалим, окуучу Айтор көптөгөн кесиптерди бир күн ичинде батырган эмгектенген кесиптешибиз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат сиздерге.